Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iz xalqim. Atalarım, apalarım, bardığınarga Kudayдын тынчтыгы болсун. Элибизде, мамлекетибизде жыргалчылык болуп, туура адилеттүүлүк, туура саясат бир орнозун. Ошондой эле мына астыдагы 50 жыл, 100 жылдык биздин тарыхыбыздагы жаштардын келечегине саясий жол кура турган мезгил келди. Ушундай мезгилде мына көптөгөн партиялар дагы жаштардын элдин идеологиясын бузуп акча таркатыштарды баштап атат. Айрыкча мына Мекеним Кыргызстан партиясы форма 1, форма 2 менен 2000, 3000ден 5000ге чейин акча абишейт этип мына адамдарды тиркеп жатыптыр. Буну биз мамлекет аныкташ керек. Эгерде бул форма 1, форма 2дагы бул бир ошол жакта иштесе башка шаарда, же шайлоо күнү ошол жерде чынык эле бир иши болуп, же батада болуп, же бир башка нерседе болсо гана кылыш керек. Бирок партия өзү келип алып форма 1, форма 2ны келип жастырып, анан шайлоо күнү машина менен ташып кете турган болсо бул чоң арам. Бул мыйзам бузуу. Булар жоопко тартылыш керек. Форма 1 мына форма 2ны таш көмүрдөн көзөмөлгө алсын биздин мамлекет. Эмне себеп дегенде мынакей 3000ге чейин акчаларды абишет этип, мына Кызылжар жана Шамалсай ушу кайчылаш кылып башка жактарга ташышып атат. Ошон үчүн мен элиме айтат элем, таш көмүр калкым, 99% аксылыктасыңар. Аксы бул сынган кылычта алтын тамга менен жазылган элсиң. Эч убакта биз акча үчүн сатылган эмеспиз. Эч убакта биз дүнүйө үчүн сатылган эмеспиз. Биз бабаларыбыз ашууларда жерин, элин, эркиндикти сактайын деп алтынын, малын чачып, керек болсо өзүнүн сөөгү көмүлбөй калса да ыраазы болуп, үркүндө ашууларда калып кеткен эл элек го. Биз кичине кагазга алданып 5000 сом үчүн намысты сата турган эл эмес элек го. Мына ошон үчүн боор оорулар, туберкулездор, айыккыс оорулар эмнеден чыгып атат? Ушинтип намысты саткандан чыгып атат. Мына ошентип туруп арам иштерге барып, акча менен добуштарды сатып, келечекти саткандардын үй бүлөсүнүн ар бири айыккыс ооруларга чалдыгат. Эмне үчүн дегенде эртең эл каргаса ошого каргыш дейт. Ким акча менен бийликке жете турган болсо, анын аркасы жакшылык болбойт. Ага колдогон да адам, ага кубаттаган дагы, агитация кылган да адам бул Кудайдын астында да кыямат күнү жооп берет. Бу дүйнөдө дагы азабын тартат. Ошон үчүн мен келгиле эжелерим, мына агитация кылып атканда да айтат элем. Кана жаштарыбызды биз сынап алайлы, программасына карап шайлайлы. Эмне үчүн биз акчасына карап шайлаш керек? Ошон үчүн Мекеним партиясын таш көмүрдө катуу көзөмөлдөш керек. Мен күч органдарына жана президентибизге кайрылат элем. Биз ушундай акча таркатып аткан партияларды тизгиндеш керек. Болбосо жаштардын идеологиясы өлүп атат. Эртең биз бир башка улуттан бирөө келип деле 10.000 сомдон акча берсе, анда шайлай бере турган система болуп калат. Ошон үчүн келгиле акча менен эмес, адамдын программасына карап туруп шайлайлы.